Ассаламу алейкум, урматтуу Каракулжа районунун тургундары, амансыздарбы? Туугандар, Каракулжанын борборунан бизнеске ылайыктуу өтө сонун 3 кабаттуу имарат чыгып атат. Эгер ушу Каракулжада центрде борборго жакын жерден, базардан ушундай жакшы локациядан бизнес баштайт элем деп жүргөн болсоңуздар, бул маалыматты аягына чейин көрүп коюңуздар жана тааныш-тунуштарга ушул маалыматты сөзсүз жөнөтүп коюңуздар. Бизнес баштай албай жүргөндөргө. Бул учурда мына бул жагы Маматхан Алиев көчөсү, бул жагы Жээнбеков көчөсү экөө кесилишкен жерде бурчта ушундай имарат 3 кабат болуп салынган, эми подвалы менен 3 кабат да туугандар мына. Бүт ичиндеги заманбап ремонттор менен өтө сонун болуп жасалган дизайндар, интерьерлер. Анан локацияга келе турган болсок, бул жакта бүт административдик борборлор, аймактар жайгашкан, мектеп, мечит, бала бакча жана башка баарына жакын, налоговый бар, дагы эмне эле? УКМК бар. Анан бул жакта ГКНБ жайгашкан. Туугандар, азыр ичине кирип дагы кенен маалыматты көргөзөбүз. Мына бүт жол акылары бул жагынан да ташталган. Имараттын узун турасы 16-40ка, бул жагы 12-40 размеринде. Жанында бул жердин ээси мына Болот инибиз турат. Ассаламу алейкум, Болот. Ден соолуң жакшыбы? Жакшы. Азыр эми өзүңдөн ушул имарат тууралуу кенен маалыматтар сурайлык. Сыртынан даректерди сыйра түшүндүрдүк. Ичине кирип бара берелик эми. Мынау сыртта турган подвижной булар кандай болот? Бул мангал, жана самса, тандыр самсакана. Бул подвижной, буну жылдырып койсо болот любой момент. Атайын эгер келечекте иштеткен адамдарга мындай текшерүү же болбосо администрациядан кандайдыр бир буйруктар келсе, убактылуу алып койгонго боло берет. Буга жылдырып кайра коюп койгонго эч ким эч нерсе дебейт. Жакшы экен, каалаган жака жылдырып. Бул шашлык пышырган будка экен, бул да ушундай. Шашлык пышырган будка. Бул толук айтып кетсем, бул адрес Маматхан Алиев 116. Каракулжанын так ортосунда жайгашкан. Здание ушу 3 этаж имараттан турат. Атайын высший категорияда каленый айнектер менен обшивка болгон. Айнектер панорамалык айнек терезелер экен, кенен болгон. Кенен, аябай жакшы. Кириңиз. Ана ичине кире берели. Кирели. Бул буга чейин кандай кафе болуп иштеп турганбы, Болот? Ооба, буга чейин 4 ай кафе болуп иштеди. 4 ай иштедик. Азыр эми өзүбүздүн бизнести өнүктүрүүгө байланыштуу биз борборго кетип атабыз. Ошон үчүн бул жакты сатканга мажбур болуп атабыз. Полный условиялар каралган. Зданиянын бийиктиги да 3.40 стандарт. Өзү негизи 2.70 стандарт, бул 3.40. 3.40 кылганыбыздын себеби бул келечекте спорт зал, медицинский клиника жана башка магазин бардык критерияларга жооп бере турган условиясы бар. Кондиционер коюлган. И трехфазга киргизилген. Мисалы келечекте дагы бир кондиционер коем десе, бул жака чейин трехфазный линияларды алып келип чыгарып койгонбуз. Проводдору бар полностью. Бул жакта экен, Мына колонналардын аралыктары канча метрден? Колоннанын чейин. Мына бир чекеси булар 3.60 мыналар. Мына жери гана. Мыналары 5.60тан. 5.60тан. Бул биринчи кабат экен. Астында подвал бар. Подвал бар. Анда кандай подвалынан баштап чыга берелик. Макул. Биринчи кабатка, анан экинчи кабатка. Тепкичтерин дагы бир көз жүгүртүп коюңуздар, туугандар. Бул жагы керамогранит, кафелдер жакшы сапаттуулары тандалып басылыптыр полдорго. Подвал дагы кенен экен, туугандар. Подвал кенен, мына бир корпус пустой. Эми келечекте ушу чайкана боюнча иштете турган болсо, мына ал жерге деле чөрү-пөрү, тапчан, сапчан коюп, же болбосо мебелдин өзүн койсо деле аябай салкын. Сизге деле сезилип атса керек азыр. Жакшы. Кеңири экен ичи. Кеңири, айнектери да аябай кенен. Ал жакта полный кафел басылып, условиялар менен жакшы жасатылган. Общий ушу подвалды жалпы эсептегенде аянт канча болуп калат? Подвал бул жагы кабиналар менен бул жагы ар бир этажы 192 квадраттан, жилой площадь. Жилой, бул то есть иштетиле турган гана жери. Бул 192, экинчи кабат, биринчи кабатта 192. 192ден 3 этаж. 192. Жалпы канча 646 болуп калат экен. 646 квадрат. Туугандар, мына 646 квадрат экен мунун жалпы аянты. Зданиянын өзү. Бизнесиңиздерге өтө ыңгайлуу экен. Бу жакта ушундай кабиналар бар. Кабиналар бар. Ушундай келип
кааласа кафе багытында кайра улантып кетсе болот экен бул жер да. Анан болбосо башка багытта дагы иш алып барсаңыздар болот. Мисалы туугандар, coworking борбор, шоурум, жеке мед клиника кылып, Мед клиникага деле аябай ыңгайлуу, себептен мыналар кабина кылып, бардык условия каралган. Анда кеттик биринчи кабатка чыгайлык дагы. Биринчи кабатка чыга. Окуу борбор кылсаңыздар болот. Себеби бул өтө мындай ходовой жерде экен, жолдун боюнда, биринчи линияда туугандар. Кандай бизнес кылбаңыздар бул жерде боло берет да мына. Өткөн кеткендер сөзсүз кирет мына жерге, мына айнектерине да бир көз чаптырып коюңуздар, закаленный ушундай калың 1 сантиметрден калыңыраак экен булар айнектери. Анын дуалдарында айта кетсек атайын хай-тек стилде жасалган. Бул любой багытта иштете берсе болот да, себеп дегенде мындай жуулат бул, атмоной, жууп тазалап койсо болот. Бул жагы мрамор гибкий панелдер менен. Гибкий панель, контрастный стиль деп коет азыр. Бардык эле жерде ушундай стилдер колдонуп атпайбы? Ооба. Освещениясы да атайын ак светке койгонбуз, здание өзү да ак светте. Европейский стандартта деп айтсам адашпайм. Бул жак кухня болчу. Кана кухняга кирелик анда. Яны үстүртөн. Эшикти көрдүңүздөр, окошканы жасап коюшуптур. Полный казан, очок, титан. Бул жакта да оборудованиялары бар. Газ коюлган, газ атайын мындай техника безопасностька жооп берет. Мыналар, Мыналар отдельный газ за помещением. То есть сыртта атайын газ кое турган жери каралган да. Технический условиянын негизинде ушундай шарттарды коюлган эле, ошо шарттардын негизинде жасалган бардыгы. Ар бир очоккананын үстүндө мындай вытяжкалар бар экен. Вытяжка бар. Мен мыналарды бир жерде көрүп, жарылып кетпейби деп ойлодум эле, булар жок, коопсуз экен да. Мына почти 70 сантиметрде өзүчү. Анан мындай койгондо, мына немеден да 20 сантиметр отдельный чыгып турат. И ар бир шланг отдельный газ баллонго уланган. А газ баллон за зданием да, атайын өзүнүн бандай кое турган жерине коюлган. Вытяжкалар коюлган, освещение полный бар. И эгерде ушу ашкана боюнча улантып иштетип кетем дегендер адамдар болсо, бизде бардык бул жакта немелеринен бери бар. Көрөлүчү. Оборудованиелер бар экен. Оборудование полностью бар. Бул камыр жууруй турган аппарат, фарш чыгара турган аппарат, таразасы, ысык суу, муздак суу. Бул жак технический зона деп койсом адашпайм. Трёх фаз киргизилген. Полный щит. Инженер инженерлик жактан бардык алдын алып условиянын негизинде жасалган. Бул жак суу кампа. Суу кампа. Бул канча 10 тонналыкпы же? Бул 8 тонналык. 8 тонналык. 8 тонналык. Жакшы, өтө жакшы. Эми буга чейин кафе болуп, семейный кафе болуп иштеп турган дедиңерби? Семейный деп иштеткенбиз. Кадыр. Өтө жакшы. Анда экинчи кабатка дагы көтөрүлүп бир сыйга көрөлүк. Тепкичтер да жакшы жасалыптыр туугандар. Перилаларды карап коюңуздар, Ичи негизи мына минимализм дизайнда жасалыптыр. Аппак болуп сырдалып, бул демек имараттын ичин дагы да кенен көргөзөт мындай оформление. Бул жактары да мына гибкий мраморлор менен дуалдары коздолгон. Хай-тек евро стиль. Бул жагы деле ошо 3,40 зданиянын бийиктиги. Панорамный вид. Каракулжада мындай зданиялар келечекте эле болбосо, на данный момент жок десем адашпайм. Ушу Каракулжанын так ортосунда жайгашкан. Панорамный вид. Байкадыңыздарбы туугандар? Айлана тегерегиңиздерде бүт тоо адырлар курчап турат. Ушундай абасы таза, сонун жерде экен. Ушундай жерде бизнести баштап алсаңыздар болбойт. Анан эми документация жагындагы бир көрөлүк болот мырза. Жүрүңүз. Документация тарабынан эч кандай маселе жок. Бул жерде здание актовод болгон да. Мына актоводдун негизинде авторский журнал, общий журнал, технадзордун журналы, трехфаздын документтери, то есть тех условия, расчет нагрузки, трехфаз, канча фаз берилген полностью бул жерде. Бул экотех инспекциянын заключениясы, то есть здание актовод болгон. Техпаспорт,
техпаспорт ырастамасы менен шаар корутундусу жана госакт кызыл китеби. Шаар корутундусунун негизинде бул жердин багытын өзгөртүү эртең бизнес кылам деген адамга бул аябай жакшы шарт да. Эгер магазин кыла турган болсо госрегистрге барып магазинде эле өзгөртүп коет. На данный момент бул жердин багыты кафе деп өзгөртүлгөн. Активот болгондо квадрат метрине 180 сомдон төлөнгөн. То есть эртең келип бизнес кылам деген адам госрегистрге барып, любой имаратты өзгөртө турган болсо, жөн эле каттатып гана коюп ишин кыла берет. Келечекте мындай эч кандай кыйынчылыктарды жаратпаш үчүн бул фарш документтерди мен өзүмө деп жасаткам. Полностью бүткөн. Мына документ жагынан эч кандай көйгөйлөр жок экен туугандар. Бүт имаратка тиешелүү документтер бар экен. Технадзор, авторский надзор, кызыл китепче жана башка бардыгы керектүүлөр. Дагы кандай маалыматтарды беребиз? Болот мырза, болот иним. Кудай кааласа эми иштеткен адам болсо күйбөйт. Здание жапчаңы боюнча жакшы абалда. Эч кандай поношенный жанагындай проблема болбойт. Болгондо эмес. Бул жер эми кандай сатылабы же ижарага дагы берилеби? Узак мөөнөткө болсо берем. 10 жыл, 5 жылга узак мөөнөткө да ижарага берилет. Эгер жакшы условиялар менен сүйлөшүп келишип калсак. Мыкты клиенттер чыгып калса, бизнес кылам, иштетем десе, сатууга деле даярбыз. Накталай керек эми. Накталай. Баасын эми 40 миллион сом деп койдук. Здание өзү 21 миллионго бүткөн, 8 миллион сомго жер алынган. Анан 40 миллион сомго дегенде бул бардык нерсесин таштап чыгып кетебиз. Бул эч нерсесин албайм. Бүт мына көрүнүп турган мебель, диван отуруштар менен, диван, стул, кухонное оборудование, кухня, сыртта гана шашлык полный калат да. Анан жок, зданиянын өзү эле керектей турган болсо, зданиянын өзүн 38 миллион сомго сатууга даярмын. Себеп дегенде документация иштери менен баары ошол эле акчага барып калат. Курса деле, башка кылса деле дегендей. Өтө жакшы. Анан варианттары барбы? Мисалы, накталай бирдеке алмаштыруу берип анан разницасын төлөймүн дегендер болсо кандай? Реальный клиент болсо, пожалуйста, келсин, биз ондай варианттарга деле даярбыз. Бирөө автоунаа сунуштап калышы мүмкүн же бирөөлөр батир сунуштап калышы мүмкүн дегендей да. Батир автоунаага кызыгым жок, бирок батир болсо сүйлөшүү жолдору бар. Эң жакшы. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, урматтуу кара кулжалыктар. Ушул маалыматты Сары Таш Мырзекей бул жагы лайталалыктарга маалыматты бөлүшүп коюңуздар. Бизнес баштайм деп жүргөндөргө бул жакшы мүмкүнчүлүк да. Дароо келип эле баштайт экенсиздер. Мына ичи оформление, ремонту өтө сонун. Каалаган багытта уланып кетсеңиздер болот. Же кафе багытында уланып кетсеңиздер андан да сонун. Мына бардык оборудованиелер бар экен. Мебель отуруштары, ашканасында бардык керектүү каражаттар, жабдыктар бар экен. Дагы бир айта кетчү нерсе, мына Жээнбеков көчөсү өзүңүздөр билгендей, Кудай кааласа, мына быйылкы жылы күздөн же эмдиги жылдан баштап бул Кара-Кулжа алай бириктирүүчү эң негизги жолдордун бири болот. Келечеги бар. Бул ошондо Кара-Кулжа алай Бишкек жолу болуп каламы? Ошол жол болуп калат, Кудай кааласа. Эң жакшы. Трассанын боюнда экен. Трассанын боюнда. Болду анда. Дагы кандай кошумча маалымат? Дагы кошумча маалымат, мына ал жакта биздин парковкабыз бар, аны ошол жерде ошо пустойчек, эгер ижарага алам дей турган болсо, ошо парковкасында сүйлөшүп, кошо өткөрүп беребиз. Парковкага бардык условиялар коюлган. Ошо ол жерде еще запас тандыр бар. То есть нан жапса, самса жаба турган болсо, технический зона кылам десе да болот, көмүр, сөмүр коюп дегендей өз ижарасына иштетүүгө да мүмкүнчүлүктөрү бар. Жакшы. Жакшы. Анда эмне демекчибиз туугандар? Биздин каналга да катталып кетиңиздер. Дагы байланыш номерлары, маалыматтарды экрандагы номерларга чалып келген кезде болоттун өзүнө чалып сурай берсеңиздер болот. Кудай кааласа. Андыктан чамдаңыздар, мына даяр бизнес сиздерге имарат экен. 3 кабаттан турат. Подвалы бар, 1-чи кабат, 2-чи кабаты, жалпы 646 квадраттуу ушундай имарат. Биз кызматтабыз, тез кабар. Андыктан ассаламу алейкум туугандар. Жакшылыктарда дайыма жолуга берелик. Кара кулжалыктар аман болуңуздар.